Кыргызстанда парламенттик шайлоого карата даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул тапта добуш берүү жараянына тиешелүү болгон иш-чаралар менен алек болуп жатса, партиялар жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча катталган талапкерлер шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүнүн кызуусуна кирип калышты. Программабыздын кезектеги чыгарылышында мына ушул шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу сөз кылабыз. Студияда мен Самат Айсипов жана биздин бүгүнкү коногубуз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов. Саламатсызбы, Кайрат мырза? Студиябызга кош келдиңиз. Алгачкы эле суроом, мына жана мен белгилеп өткөндөй, азыркы учурда үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Башталганына 4-5 күн болуп калды. Кандай жүрүп атат? Ушул учурга карата мыйзам бузуулар каттала элекпи? Жалпы бир токтолуп кетсеңиз. Эми ар бир шайлоо процессте ушуну белгилеп кетиш керек, бузуулар болот да. Ансыз шайлоо өтпөйт. Эмне себептен дегенде бул жерден ар бир шайлоого жаңы саясий күчтөр катышат. Жаңы талапкерлер катышат, жаңы саясий партиялар, мисалы мурдакы шайлоого катышпай калгандар, анан бизде Кыргызстанда 1 жылдан бери шайлоо токтобой эле келатат. Былтыркы жогорку кеңештин шайлоосу баштап, ошо быйыл буюрса бүтүш керекпиз да, жаңы жылга чейинчи. Ага мына себеп болуп ошо болгон ага чейин процесстер негиз болгон да. Анан азыркы күндө мына үгүт кампаниясы башталганда баары эле айтып атышат, ошо силердин дагы коллегаларыңар ошо сурап атышат, эмне себептен ошо мындай мурдакыдай мындай көзгө көрүнүштүү мындай болбой атат депчи, биринчи күндөн баштап депчи. Бишкек шаарында эле карасак, эми билборддор азыраак болупчу. Бул эми биринчиден мынакей былтыркы шайлоого катышкандар көп күчтөр шайлоого катышкан жок. Азыркы күндө мынакей жазкы шайлоого катышкан, кайрадан мынакей жайында катышкан кээ бир талапкерлер шаарлардык кеңештерге депутат болгондор, алар жогорку кеңешке катышкан жок да. Кээ бирлер катышып атышат. Ошол себептен бул бир жагынан мен ойлойм, бул каржылоо жагынан кичине себептер бар. Бул жактанчы эми былтыркы шайлоодон баштап канча ошо каражат кеткен. Анан кийин экинчи жагынан болсо, акыркы күндөрү күчөйт да. Үгүт кампаниясы бул баягы 1 жума, 2 жума калганда да. Анан көбүнчөсү биздики азыр мынакей ошо 5-6 жылдан бери ошо эме соц тармактарга көп үгүттөөгө кирип кеттик да. Бул эмне себептен дегенде, азыркы күндө айылдарда мына да биздин ошо улуу биздин апаларыбыз, аталарыбыз дагы аз карасак ошо жаңы технологиялар менен колдонуп, мессенджерлерде отуруп, соц тармактарда отуруп, группаларда отуруп, мындай видеолорду, фотолорду ошол жактан көрүп атышат да. Анан кийин ошо менен колдонушка ошо себептен көп саясий күчтөр ошо эми соц тармактарга өтүп кетишти да. Конкреттүү мыйзам бузуулар каттала элекпи ушул кезде? Катталды. Арыз даттануу болуп атат, катталып атат. Мынакей биз 4-5 чечим кабыл алдык, бул эскертүү бердик. Конкреттүү эмне боюнча? 5 талапкерге эскертүү бердик. Азыркы күндө дагы мынакей ошо арыздар бар. Азыркы күндө эме карап атабыз, күнүгө эле эме болот, отурум болуп атат. Ошо БШКнын астында түзүлгөн атайын жумушчу топтор бар. Ыкчам чөрүгөрү, бул жерде жанагы добуш сатып алуу же административдик ресурсту колдонуу боюнча ал жерде укуктуу органдар менен иштеп атышат да, бирдиктечи. Анан ошо үгүттөө боюнча, маалымдоо боюнча жумушчу топ бар. Ал жерде менин коллегам да ошол жерде жетектейт. Анан арыздар боюнча жумушчу топ жетекчиси менмин. Биз ошо 3 топ ошо карап, кайсы жерден үгүттөө боюнча болуп атса, көбүнчө ошо экинчи жумушчу топ карап атат. Ал жерде алдын ала эле ошо үгүттөгөн үчүн эскертүү алды 2-3 талапкер. Анан ошо жана белек берүү боюнча ошол жана добуш сатып алууга эмет байланыштуу болбой калса, ал жерден биздин укуктуу органдар ал жерден корутунду бериш керек да. Мисалы андай болбой калса, биз жана алдын ала эле үгүттөө болуп атат деп ошол себепке байланып, ошол жерге байлап, ошол негиздерин ошол жерге коюп, талапкерлерде да көбүнчөлөр макул болуп атышат, өздөрү мойнуна алып атышат. Эми бул санкция болсо, бул баягы коркунучтуу санкция эмес да. Биздин баягы жумушубуз, анан биздин баягы борбор шайлоо комиссиябыз миссиясы бул талапкерлерди шайлоо күнгө чейин жеткизиш керекпиз. Шайлоочу өзү тандаш керек, кайсы саясий күчкө добуш берет, кайсы талапкерге добуш берет. Эми ушундай уникалдуу шанс болуп атат, бир мандаттык округ боюнча каалаган ошол жерден ошол райондон болобу, округдон болобу талапкерге добушту бергенгечи, ал жерден ошол жерге округга байланып атат ал жердечи. Экинчи жагынан мынакей 54 талапкердин ичинен саясий партияга добуш берип, анын ичинен дагы мынакей ошо
жалпы мына 21 саясий партиянын 21 саясий партиянын тизмеси катталды. Анын ичинде мына 1000ден ашык талапкер бар да. Ошо 1000ден ашык талапкер бири-бирине конкурент болуп атат. Саясий партиялар болсо мурда азыркы күндө талапкерлер бири-бирине конкурент болуп атат да. Ошол себептен саясий партияны ошол жерден тандап атканда, мисалы же эми талапкер мисалы жагып атса, ал жерде ошол жерде талапкер добушту биринчи саясий партияга берип, экинчиден ошол жаккан талапкерге ушундай беренге мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ушул үгүт өнөктүгүнүн аркасы менен ушул добуш сатып алуунун белгилери байкалып жатат десек болобу? Негизи эле ушул добуш сатуу боюнча процесс көзөмөл жүргүзүп атат. Болуп атат. Ал жерден мынакей кээ бир ошо талапкер айтып атпайбы, биринчи жолу шайлоого катышкан үчүн мындай түшүнбөсүз эме кирип кетишти да. Бирок ойлонушуп, мен каттала элек болчумун дейт. Мен болсо мисалы сентябрь айында ушундай эми болсо балдарга жардам берген, мектепке жардам бергем дейт, шагыл төккөнбүз дейт. Мурда эле болгон деп жалчы, бирок мыйзамда так каралган, шайлоо дайындалган күндөн баштап шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин эч кандай белектерди мындай акча таратып, добуш сатып алуу, мындай жардам берүү боюнча ал жерден кылбаш керек да. Буга тыюу салынган. Талапкерлер да өзү дагы, алардын жакындары дагы, туугандары, жакындары дагычы. Бул жерден биз эскертүү берип, эми бүгүнкү биз айтып атпайбы, баягы талапкерди шайлоодон мындай атайын четтеткенге мындай эме эмеспиз да, мындай эми цель койбойбуз да. Бул себептен эскертүү беребиз да. Эскертүү берип, бул деле мындай эми коркунуч эмес. Эскертүү беребиз, бир жолу беребиз, эки жолу беребиз, эскертүү түшүнүш керек да талапкер, башка талапкерлерге дагы бул ушундай эме мисал болуп атат да. Себеп мына ушундай соц тармактарга чыгып кетти, мисалы коомчулукта эми көрүп атышат, ушундай бузуу болуп атат деп, ошол себептен биз чара көрүп, эскертүү берип, же айып салганга ушундай биз мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошол себептен азыр бүгүндө алдын ала эле үгүттөө боюнча биз эскертүү берип атабыз. Укуктуу органдар далилдеп берсе, ал жерде мисалы добуш сатып алууга ушундай байланыштуу процесс болуп калды деп аныкталып калса, анда дагы чечим кабыл алганга ушундай биздин дагы убактыбыз бар да. Ушул добуш сатып алуунун оор түрү жанагынтип акча таратканда үгүтчүлөрдү жалдамыш болуп эле, анан ошолор аркылуу баягы жарандарга, шайлоочуларга акча тараткан, буга чейин болуп эле болчу, 1000 сом, 2000 сом деген сөздөрчү. Ошол нерселер мындай массалык түрдө катталбайбы? Эми мыйзамда баары жазылган да. Эми мыйзамда жазылган соң бизде деле мына шайлоо баштала электе эле уже эми бузууга кирип атышпайбы кээ бир талапкерлерчи. Анан мурдакыдай айткандай биз айтып келатабыз, 2015-жылдан баштап биометрика менен, идентификация менен эсептөө урнаны кошкондо бул жерден участоктон бир кандай мындай бузуу, фальсификацияга участкалык шайлоо комиссия бара албайт ал жердечи. Аймактык шайлоо комиссия бара албайт, БШК бара албайт ал жердечи. Маалыматтын баары так бир сааттын ичинде алдын ала эле маалыматтын баары биз эми көрүп атпайбызбы, чыгып атпайбы, саат 8-де шайлоо бүтсө 9-да биз кайсы саясий күчтөр утуп алды, кайсы талапкер же саясий партия утту деп алдын ала көрүп атабыз. Бул техника СНГ боюнча эмес, бул дүйнө жүзүндө мындай эң жакшы мындай астыга чыккан мындай процесстерге байланыштуу ушундай чоң ушундай көрсөткүч да. Бул көп өлкөлөр буну баалап жатышат да. Себеби мисалы биздин эле кошуна мамлекеттер мисалы 1 сутка 2 сутканын ичинен өткөндөн кийин, шайлоо өткөндөн кийин ушуну чыгарышат да, алдын ала маалыматтычы. Анан кийин жыйынтык чыгарга чейин. Биздики алдын ала чыккан маалымат, ошол себептен 15-жылдан баштап биздин саясий күчтөр болсо элге чыгып кеткен. Элди бузуп, элибиз болсо былтыркы мынакей шайлоодо элибиз кайта талапкерлерди бузуп, үйүнө келсе мисалы жаш саясий партиялар же талапкерлер келсе, ал жерден бизге бирдемке жазап бер дейт да. Тиги саясий партия тигини жазап берген. Чатырыбызды алмаштырып бер, эми подъездибизди оңдоп бер. Бул кадимкидей эле көрүнүш. Брусчатка салып бер. Бул баягы элдин да талабы болуп калды, буга эми көнө баштаганбыз да баарыбызчы. Ошол себептен БШКнын 12 мүчөсү, АШКнын 12 мүчөсү, участкалык комиссиянын 12 мүчөсү биз эчтеке кыла албайбыз өзүбүзчү. Шайлоону биринчиден бийлик өткөзөт. Ошол себептен бийликтин позициясы бүгүнкү күндө түз. Биздин президентибиз 2-3 жолу кайрылуу жасады бул жерден мынакей. Азыркы күндө дагы ушу админ ресурсту колдонуу боюнча дагы ушундай фактор болсо чечим кабыл алып атышат азыркы күндө. Мынакей биз дагы фактор болсо администрация президентага да жөнөтүп атабыз, андай факторду көрүп атасыңар биздин чечимдерди. Ошол себептен бул административдик ресурсту колдонуу боюнча аны добуш сатып алуу бул экөө байланыштуу процесс да. Бирдикте кетип баратканда эмне себептен дегенде бул жерден бир күчтөр пайдаланса административдик ресурсту биз саясий партия деп коелу, же 2 саясий партия. Калгандар болсо айла жолубуздан добуш сатып алабыз деп
ошону доомат коюп атышат да, туура эмес ал дагычы. Бирок ошого барып атышат да. Анан кийин мына жазкы шайлоодо да өтүп атышат. Акыркы жумада башка саясий партиялар акча таратса биз да таратабыз депчи. Айттым да, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгып кетет, киришпегиле, байланышпагыла ага деп. Болбойт мынакей шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгаргандан кийин анан кийин ишенип атышпайбы. Айттым да, жок, система өзгөрүлдү, бийликтин позициясы башкача. Мынакей бул жерден санкция алганга мына биздин БШКдагы азыр биздин ушу эркиндигибиз жетет буга депчи. Биз мынакей алдын ала сүйлөшүп алганбыз, кайсы саясий күчтөр болбосун, кайсы талапкер болбосун, тааныш болобу, тууган болобу, ал жерден эч кимге мындай карталар берилбейт ал жердечи. Баарына бирдей карайбыз. Бул биздин ушундай коюлган Борбор шайлоо комиссияга мыйзамдын ушундай талабы да. Ошол себептен азыркы чечим кабыл алып атабыз. Бул жерден алып салайлы деп шайлоодон бирөөнү атайын, бирөөгө жардам берип же бирөөнү атайын алып калганга мындай биз ниет мындай кылган жокпуз да. Сиз жана сөзүңүздө ошо белгилеп өткөндөй, азыр мисалы талапкерлер барып жанагындай аймактарга талапкерлер барса, элдер өздөрү суранышпай жанагынтип мынча жолду салып бергиле, спорт аянтчаларын тиги ошону элге түшүндүрүш керекпи дейм да. Бул деген добуш сатып алуу болуп эсептелет деп. Сөзсүз. Элибиз аны ошого көнүп алган да, бул кадимки шайлоо учурунда кадимкидей эле көрүнүш катарычы бир жолду оңдотуу. Бул уже тарых болуп калды да. Мисалы качан болду эле бул ошо Аскар Акаевич ошо акыркы шайлоолордо да, ошо 2000-жылыбы, 2005-жылы ошо биринчи революциянын астында ошо айтканда, эми акча алып бергиле, анан өзүңөр жүрөгүңөр менен шайлай бергиле деп ушундай лозунг болду. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Бул жерден мындай болбош керек деп айтыш керек да. Бул жерден андай жолго барбагыла деп шайлоочуларга президент кайрылып атса, президент мынакей туура кайрылды азырчы. Филармонияда бийликтердин мынакей баардык өкүлдөрүн чакырылды ал жердечи. Анан ошол жерден кайрылуу жасаганга бизге мындай чоң жардам болду да БШК үчүнчү. Ал жерден мынакей бул жерден шайлоо комиссияга жардам бергиле деди. Ал жердин материалдык, техникалык жагынан элечи, шайлоого киришпегиле депчи. Эчкимге жанагы биздин бюджетниктер, мугалимдер, врачтар деп атпайбызбы ал жердечи. Мына мыйзамда түзмө-түз мындай тыюу салынган эмес, алар шайлоо процессине катыша албайт депчи. Бирок бүгүнкү күндө мына көп талапкерлер сурап атат, саясий партияларчы эми кечинде үгүттөсө болот да деп. Бирок административдик ресурсту мына булар ошо астында бул муниципалдык, мамлекеттик кызматкерлердин үстүнөн эмес, бул жеке менчик ишканаларда колдонсо, биз чара көргөнгө биздин ушундай функциябыз бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мисал айтам, 2016-жылы Кара Балта шаарында бир саясий партия ошо шайлоодон өтүп, бирок ал жерден факт чыгып калган. Ошол жерде ошо талапкердинби же ошо саясий партиянын кожоюнубу ошол жерде бир базардын ээси экен да. Ошол сатып отурган ошол жерде адамдарды кыйнаганда, сен 10 добуш алып келесиң, 20 добуш алып келесиң деп сөзсүздөп, анын баары далилденип чыккан соң биз болсо шайлоо өткөн күндөн кийин ошо саясий партияны шайлоодон четтетип салдык. Бул прецедент болгон ошондочу. Шайлоо күндөн кийин делечи. Мынакей азыркы күндө деле көрүп атпайсыңарбы, биз болсо жазында дагы, жайында дагы чечим кабыл алып атпайбызбы, кээ бир саясий партия шайлоодон кийин деле четтетип атабыз да. Ошол себептен бул жерден жеке менчик, мисалы бир ишкананын ошол жетекчиси же ээси атайын, мисалы базардын деп койсок болот да, базаркомдор деле мисалы күчкө салып ал жерден бирөөнү кыйнаса, биз үчүн ушунча добуш бересиңер депчи, бул административдик ресурс болуп эсептелет. Ошол себептен бул жерден мындай кайрылуу туура болду деп эсептейм. Бюджетке байланыштуу мекемелердин баары, кызматкерлердин баары ошо шайлоого аралашпаса жакшы болот эле депчи. Бул жакшы көрсөткүч болот. Ошондо мынакей ошо бирдей шарт түзүп бергенге ошондо бизде мүмкүнчүлүк болот да. Эмне себептен дегенде дагы мына бир мисал бар. Мисалы мугалим болсочу, мисалы мен да сабак берип жүргөм да. Андан кийин ал жерден эми студенттер көзүңдү карап турат да. Кээ бирлер сабакка келбейт, кээ бирлер качат сабактан. Анан ал жерден 18 жаштан ашкан добушун берет болгон. Ал жерден мисалы мен өзүм үгүтчү болуп атсам ал жердечи, агитатор болот. Андан кийин ал жерден мисалы группа 30 адам болсо, курста болсо 150 адам бар. Аларды айтып, балдар мыяка шайлап койгула, анан кичине көзүмдү жумуп коем депчи. Мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Мугалимдер мажбурлап эле сылык түрдө суранса эле ошол. Сылык түрдө деле суранса деле ошол болуп атпайбы? Ошол себептен мынакей бир мисалы бир талапкер өзү деле кылбаса, жакын мисалы агасы кайрылуу жасап койсо,
мисалы үчүн ошону дагы кечээ борбор шайлоо комиссиясы бузуу деп эсептеп администрация президентке жиберип атпайбы, ошону карап койгула депчи административдик структура. Эмне себептен кол алысында 400дөн ашык адам иштейт экен. 2,5 миң субъект бар экен ал жердечи. Анан кийин ошолорго арасында баягы ойлоп калышат дейт да, мисалы БШКнын мүчөлөрү айтып, мен айттым, бул жерде мындай чоң деле бузуу эмес го дедим да. Сен жок, бул жерде кайрылуу деле, бул деле мындай сылык сураса деле, мындай эме болсо, буну колдоп койгула десе деле ушундай болбой эле, баягы ойлоп калышат, тигине колдоп койсок, биз өзүбүз айтып коебуз да депчи. Мисалы кээ бир шайлоочулар шайлоо күнгө чейин ойлонот да, кимге добушун берет депчи. Ушундай кайрылуулар болсо, бул баягы ошо мындай мотивация болуп калат да. Ошол бул бюджеттик кызматкерлерге мыйзам жол берип атат да, үгүтчү болуп иштей бергиле деп. Мисалы ошол эле жогорку жайдын мугалимдерине ушуну чектөө боюнча бир маселе каралган эмеспи? Жок, бул жерден мурдакыда өткөн шайлоолордо Бишкек шаарына алайлычы, мисалычы мен 10 жылга жакын Бишкек аймак шайлоо комиссиясында иштедим да. Бул жерден мэрдин позициясы болду, ушуну жазында дагы, жайында дагы, мисалы бир да саясий күчкө жардам бербейбиз депчи. Анан кайрылуу жасадык. Шаардык штаб өткөзүп атканда чогултуп, акимдерди чогултуп, зам акимдерди, МТУнун адистерин шайлоого катышып атканда биз эми сурандык. Жумушуңду толук таштап туруп шайлоого катышчы депчи. Ошо эртең эме болбосун депчи. Мисалы байланыштуу кол алынында иштеген же дагы бирөө үгүтчү болсо дагы. Үгүтчүлөр биз жанагы эме квартальный эме домкомдор жанагы биздин айыл башчыларга ошолорго чек коюп салып атыкпы. Азыркы мыйзамда чек коюлган, үгүтчү болуп иштей албайт ал жерде. Ошол себептен кийинки мисалы мыйзамды өзгөртүүгө барбас үчүн бул мындай коомдук мындай эми сознание болуш керек да, биз түшүнүш керекпиз да. Эми ал жерден ошол жер колдон мисалы чет мамлекетке барганда көп мисалы биздин чиновниктер эми сурашат да, ушундай бузууга бара аласыңарбы же бара албайсыңарбы деп. Бир эле мындай чоң саясий кызматкер бизге Ташкенттен ошо өткөндө мына шайлоодо 2-3 күнгө барып келгенбиз, байкоочу болуп, ошол жерден айтат да, биз сурадык дейт да, бир чоң эле мындай жогорку соттун төрайымынанбы же Конституция соттунун эми төрайымынан сурадык дейт. Ошо жакындарыңар силерден сурап калсачы, ушундайчы бирөөгө жардам бергизсем, а эмнеге силер мага ишенбей атасыздар, менин бир туугандарым андайды суранбайт дейт. Ошондой эле мисалы биз барып эми байкоочу болуп карап атканда, мисалы бир өнүккөн мамлекеттен болсо бюллетендер жөн эле жатат да, ал жерде эмнеге жөн эле жатат деп, эмнеге биз жака качыш керекпизби дейт да. Тиги эми урнага салып койсочу бачкалап түзөгөт, андай кылган болбойт да дейт да, эмне ушундый кылган болобу деп. Бул баягы сезим да, булчу аң сезим да, булчу ошого биз келиш керекпиз. Буюрса келебиз биз чагачы. Бирок буга жалпы шайлоо комиссиялар, биздин коом жалпы жардам берип, баарыбыз ошо чогуу келиш керекпиз. Ошондо ачык, айкын, таза шайлоо өтөт деп ишенем да. Бул административдик ресурс деген чоң маселе да биздин ушу шайлоо кампаниясында. Анан мына могу жергиликтүү башкаруу органдарына дагы абдан чоң милдеттер, тапшырмалар жүктөлдү. Бирок буга чейин бир аким кызматтан алынды, сөгүш берилип атат айрым мэрлерге. Эми коопсуздук кеңешинин жыйынында дагы айтылды да, ушул айрым жерлерде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аралашып жатат деген. Буларга карата кандай чараларды көрүү каралып атат Борбор шайлоо комиссиясы? Эми мына биринчи жолу болду ушу шайлоо комиссияларга жардам берүү боюнча республикалык штабты жетектеп бул коопсуздук кеңешменин катчысы болду да, бул жерде генерал Марат Иманкулов. Биз мына аймактардын баарын кыдырып чыктык, чогуу БШКнын мүчөлөрү дагы, БШКнын төрайымы дагы. Анан ошол жердин активдердин баарын чогултканда кайрылуу жасаганбыз. Башында ошо суроо берип атты ал жердечи, мына силер кетесиңер, эртең бизге кайта басымдык болот деп айыл өкмөтүнүн башчылары туруп сүйлөп атты да. Анан ал жерден бул жерден президент кайрылган соң бул жерден мынакей бийликте турган мамлекеттик органдардын дагы жетекчилери да кайрылуу жасаш керек да. Өздөрүнүн астында иштеген кызматкерлергечи. Баары айтып турса, бул жерде колдопчу. Бул жерден анда ошондо административдик ресурсту колдонуу боюнча минимизировать этебиз да бул жердечи. Мында төмөндөтсөк бул жерден добуш сатып алуу да аз болот да. Экөө мындай байланыштуу процесс болуп атпайбы. Анан бул жерде добуш сатып алуусу айтпайбы, факт болуп калса, бизге кереги жок 2-3 факт азырчы. Бир факт болуп далилденип калса, ал жерде акча таратып, бирок бул жерден ар бир фактты өзгөчө караш керек да. Бул жерде талапкер кылып атабы же жакыны кылып атабы, кээ бирде мындай факттар болгон. Бул жерде бизде ошо жакындар айтпай эле өздөрү мындай жакшы көрүнөйлү деп кошоматчылар да көп да. Кошоматчылар да бирдеке кыла коюшат ал жерденчи. Ошол себептен бул жерден азыр мындай көп чара көрүнүп атат. Азыр ошо бир эле факт болсо эле бул жерден мынакей өкмөт айтып атат, бул жерден мынакей чара көрөбүз депчи. Ошо Лелектин акими деле жумуштан кеткенге байланыштуу сөгүш берилип атат бул жерден. Анан
мынакей штабтар өтүп атат, шаарларда, областтарда биз көрүп атабыз. Ал жерде мына анан маалымат да келип атат да, биз эл менен дагы сүйлөшүп турабыз, мисалы эми журналисттер менен да сүйлөшүп турабыз. Бул жерде кандай фактор болуп бизге айтып тургула депчи, соц тармактардан жазып атышат биздергечи, сендей тигиндей болуп атат депчи. Ошол себептен азыркы күндө мындай жалпы кеткен мындай үгүт кампаниясы башталып калды, жалпы мындай түшүнүп атышат да, административдик ресурс болбойт депчи. Себеп андан кийин мынакей ошо добуш сатып алууга бул жерде укуктуу органдар жакшылап иштеш керек. Анан биздин шайлоочулар, активисттер дагы ошол жерде добушун сатпаса, келечегин, балдардын келечегин сатпайт. Мына Грузия мамлекетинде, Армения мамлекетинде лозунг да. Добушуңду сатсаң, сен балдарыңдын келечегин сатып атасың депчи. Ошол себептен биз да ошондой лозунгка барып, ошол жерден элге түшүндүрүп бериш керекпиз да. 1000 сом, 2000 сом бул жерде бир күндүк ошо алданбай бир күндүккөчү бул мурда да мен айтып келгем, 5 жылга бөлсөң бул болсо күнүгө бир 10 тыйын болобу, 10 тыйын болобу, 20 тыйындан эме болуп калат экен да, күнүмкү эме добушумду сатканыңдычы. Жана сөз арасында белгиленип кетпеди ушул жана мурдагы спикер Талант Мамбетовдун маселеси боюнча ушул жагдай эмне болот? Бул коомчулуктун назарында турган маселе. Ошо сиздер БШК каттабай коюп сотко берилди эле. Азыр ушунун жыйынтыгы эмне болуп атат? Бул эми биринчиден менин өзүмдүн позициям, анан БШКнын мүчөлөрүнүн баарынын позициясы, биз ушул мыйзамга өзгөртүү кирген да. Ошо жайында өзгөртүү кирип атканда биз ошондо эле алдынан сүйлөшүп атканда ошо жумушчу топтон, жогорку кеңештин депутаттары менен бул жерден ошо кирген өзгөртүү болсо бул жерден так ошол жерде көрсөтүлгөн да, конституциялык мыйзамда. Мамлекеттик муниципалдык саясий кызматкерлер депчи, ошол жерде категория бар ал жердечи. Эми айыл кеңештин төрагасы кетип атса, мисалычы же анын орун басары кетип атса, эми бул сөзсүз бул жерден баары эми көрсөтүп турат да. Бул мыйзамдын талабы эмес, бул БШКнын талабы эмес, бул мыйзамдын талабы биринчиденчи. Ошол себептен мыйзам чегинде биз чечим кабыл алганбыз. Эми бул жерден мынакей шайлоого баратабыз десем, мынакей эми коомчулукта дагы ар кандай пикирлер айтылып атты, ушундай депчи. Эми мыйзам менен ойнобош керек да. Мыйзамда жазылган болсо, талап болсо, анан кийин мыйзам болсо, мыйзамдын дагы эми духу бар да. Жердечи ал жерде баарыбыз түшүнүп турабыз да. Административдик ресурсту ким колдоно алат депчи. Кызматкер болсо ал жерде колдоно алат депчи. Депутаттарга, жогорку кеңеш депутаттарына, жергиликтүү кеңеш депутаттарына, анан президентке ал жерде ошол жерде бизде жергиликтүү кеңештер мыйзамында жазылган, конституциялык мыйзамда да жазылган, ал жерде аларга чек коюлбайт. Алар баягы өзүнүн ыйгар муктарын пайдаланып иштей беришет да. Мындай саясий кызматкер болгон соң биз туура чечим кабыл алдык деп эсептейм. Анан биринчи соттун чечими болсо бизге мындай эме түшүнүксүз чечим болду да. Ошол себептен биз жогорку сотко кайрылганбыз. Эмне себептен жогорку сот карабай мына мөөнөтү өтүп кетти же печать жок болчу деп баары эле сопсон тапшырылган. Эми 1 жылдан бери ошол берилген юристке берилген доверенность жогорку сотто эле, биринчи инстанцияда эле каралып аткан, мыйзамсыз деп аткан, бир күндө эле ошо мыйзамсыз болуп калды деп, анан кайта биз эми ходатайство жазсак, 3 күн ичинде мынакей жаңы эле бизге маалымат келди. Ошо 3 күн мөөнөтүңөрдү өтүп кеттиңер деп, биз ошо мөөнөттөрдүн баарына бергенбиз. Эми жогорку сот кандай чечим кабыл алса дагы биз аны кабыл алмакпыз да. Эми карап койсо болмок да. Эми азыркы күндө көрөбүз эми кандай ошо биринчи инстанциянын чечими бирок эми күчүнө кирди деп эсептесек болот, бирок ал жерден мааниси бизге түшүнүксүз болуп атат да. Эмнеге себептен байланыштуу жокко чыгарып салды биздин чечимдичи. Ошол себептен биз кайта отурумдан бул суроого кайрылып келебиз, биз карайбыз мунучу. Бул аягында мындай эми коюла элек да, ошо мындай. Жабыла элек да. Программабыздын соңуна чыгып келе жатат. Ошо шайлоого даярдык, ошо борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн иши, шайлоочулардын тизмесин тактоо, ошол электрондук жабдыктарды даярдоо боюнча жалпы мындай даярдык иштери кандай жүрүп жатат, ошого токтолсоңуз. Бурса эми баарын биз болсо жетишип атабыз. Азыркы күндө мына ошо техникалык жагынан бюллетендин да формасын бекиттик. Ошо эсептөө урнадан да чыга турган формасын да карадык ал жерден. Ал үлгү кылып азыр берип атабыз. Биз эми талапкерлер да бизге жардам берип, үгүттөп өздөрүнүн дагы баягы саясий партиянын эмесин коюп атышат, галочкасын. Анан кийин өзүнүн алар бизге жардам берип атат, ошо түшүндүрүп берип атат да. Бул жагдачы биз дагы мурда айтканбыз, ошо талапкерлер өзүнүн номерин үгүттөйт депчи. Ошол себептен ошо үлгү кылып азыркы күндө материалдарды көрүп атабыз, уже бюллетендин формасын эме чыгарып алышыптыр да, үгүттөп. Анан калган жагынан баардык даярдыктарды көрүп атабыз. Бизде өкмөт чоң жардам берип атат. Губернаторлор, акимдер
көп жардам берип атат. Бул жерден баягы шайлоо участкаларды камсыздоо үчүнчү азыр материально технический жагынан ошол жагынан жумуштун баары жүрүп жатат. Ал жерде биз дагы мына азыр аркы жумада БШК мүчөлөрү да кыдырып чыгабыз. Барып участоктарды көрүп дайындыкта штабтарга да катышып, райондук, областтык штабтарга катышып чыгабыз. Буюрса аяк жактан баары биздики ошо эми чара көрүп атабыз. Шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусу канча пайыз болот? Мындай божомолдор болуп атабы? Эл жакшы эле келип береби шайлоого? Эми кээ бирлер айтат азыраак келет дейт, төмөндөйт дейт да. Мен өзүм ойлойм ушу бир мандаттык округ менен мисалы көп талапкерлер өздөрү ушу көбүрөөк алып келет депчи. Анан саясий партиялардан эми тизмесин карасак, мурда саясий партиялар эле бар болчу да, аттарычы. Мурда шайлоочу лидерин карачы. Азыр түзмө-түз барып туруп ошо жаккан, мисалы жакын болобу, тууганы болобу, жаккан талапкерге добуш берет. Ошол себептен ойлойм, көбүрөөк болот го депчи. Ошо 2 миллионго жакындайт го депчи. Анан эми жаштар катышса жакшы болот эле да. 6 жылдан бери жаштар 40%-тан 20%га түшүп кетти катышуу. 1 миллион 200-төн ашык 40 жашка чейин бизде эми тизмеде турган шайлоочулар. Анын ичинен 20 пайыз катышып атат. Ошол себептен жаштарга кайрылып кетем, шайлоого келип катышкыла. Жаш талапкерлер көп ичиндечи. Мисалы коюлган эми квота бар да, жаштардын квотасы. Ошол жерден мисалы тандап, жаштарды тандагыла да. Мисалы айтып атпайбы, жаштар келиш керек депчи. Мына мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Келип катышып, ошол же 20% эмес, 40, 50, 60% келип жаштар келип өздөрү карап арасынан тизмеденчи азыр маалыматтын баары чыгып атат. Азыр талапкерлердин баарын өздөрү да күтүп отурушпайбы? Карашып арасынан тандаганга көп азыр ушундай жакшы шанс бар да. Сизге чоң рахмат, анда вактыңызды бөлүп студияга келип маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Мен эске сала кетсем, бизде бүгүн конокто студияда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов болду жана биз азыркы учурдагы шайлоого карата даярдык тууралуу сөз кылдык. Мен болсо сиздер менен келерки программаларга чейин коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.